Өзгөндө кайрадан келин күйөөз тарабынан ур токмокко кабылды. Швейцарияда тоодон түшкөн мөңгү айылдын жарымын каптап калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Күлчү апа, ушул ырсаптардан кийин жаңылыгыбызды улайбыз. Gülçe apa, düğüne yüzü nurdansın. Seni görüp uyan tartıp gün kalsın. Bey işteki tamanının altında paygambarın sözünü aç. Kim çansın? Gülçe apa, bağırsağa sultansın. Sululuğun adamzatlı şıktansın. Üzün sulu, sezip çürgün periler. Seni görüp arazdaşıp çıksalsın. Gülçe apa, men kalayım kubanım. Gülgün mağa çeksiz baylık külazım. Tağdır salsa oğursun olsun boynum. Jengem var, gülgünümden güç al. Gülçe apa, tökme gözden yaşımdı. Suranamın geçir çöp akatamdı. Bir de tamçı akmasınçı gözünden. Aksın mı? Kuvanaçtın göz yaşı. Өзгөндө дагы бир келин күйөөз тарабынан ур токмок алынды. Ош облусунун Өзгөн районунда келин күйөөз тарабынан сабалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка караганда 2025-жылдын 20 май күнү саат Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө Төрткөл айыл аймагынын 1988-жылы туулган тургуну денесинен жаратылып аймактык ооруканага кайрылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө жабырлануучу соттук медициналык экспертиза дайындалып, ошол эле күнү коргоо ордери берилген. Окуя боюнча анын жолдошу 1983-жылы туулган жаран тергөө кызматына жеткирилип, суракка алынган. Алгачкы текшерүү учурунда жабырлануучу окуя боюнча арыз жазуудан баш тарткан. Учурда дайындалган экспертизанын корутундусу чыга элек, анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Буга чейин 2023-жылдын 31 май күнү жабырлануучу жаран Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып, анда үйүндө жолдошу 1983-жылы туулган жаран ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, тынчтык бербей жатканын билдирген. Бирок арыздануучу дайындалган соттук медициналык экспертизадан өтпөгөндүгү аныкталып, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган. Коргоо ордери убагында берилген. Бүгүн 29 май күнү Өзгөн РИПке жабырлануучу жаран келип, мыйзамга ылайык чара көрүү өтүнүшү менен кайрылган. Жабырлануучу менен жолдошунун ортосунда 2 баласы бар. Улак турмуш кери. Шаардык сот белгилүү укук коргоочу Рита Карасартованы абакта калтырды. Бишкек шаардык соту белгилүү укук коргоочу Рита Карасартованы камакта калтырды. Сот жактоочулардын башкоргоо чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок. Карасартова 12 июнга чейин камакта болот. Беле кетсе Карасартова массалык башаламандыкка айыпталууда. Ал активист Тилекмат Куреновдун катын жарыялагандан кийин 14 апрелде кармалган. Булак Арча медиа. Швейцарияда тоодон түшкөн мөңгү айылдын жарымын басып калды. Швейцарияда жайгашкан Берч мөңгүсүнөн түшкөн таш аралашкан муз Летченталь өрөөнүндөгү Беттен айылынын жарымын басып калды. Окумуштуулар мөңгү түшөөрүн алдын ала билишкендиктен айылдын тургундарын тиешелүү органдар эвакуацияланга жетишкен. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС ОМС ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Маркумдун артында 5 баласы, күйөөсүнүн 90 жаштагы энеси калды. Каракулжа районунун Ылай-Талай аймагындагы Сай айылына турмушка чыгып, учур-бачар болгон 5 баланын апасы 26 май күнү өтүп жаткан 20 жылдык кечеге катышуу үчүн Өзгөн районундагы Алга айылына күйөөсү менен чогуу барган. Мектептеги кечеден кийин жубайлар Сай айылындагы үйүнө кайтышкан. 38 жаштагы келинин сиңдиси BBC радиосунун журналистине
жездеси эжесин мылтык менен атып салганын айтып берген. Күйөөсү 20 жылдыкка чогуу келген, жанында турган. Интернетти ар кандай имиш тарап жатат. Алар туура эмес. Эжем күйөөсүн кызгандыра турган эч нерсе кылган эмес. Эч кимдин колун кармаган да эмес. Жетелешип, айланып бийлеген да эмес. Мектептеги азем бүткөн соң үйгө келишкен. 20 жылдыкта классташтар менен башка эч жакка барган жок. Апам аш баскан. Тамак жеп үйдөн чогуу чыктык. Алар жолдон мени таштап, андан ары кетишкен. Кечинде үйүнө баргандан кийин ушул окуя болуптур. Мылтык менен 2 жолу аткан экен. Ок оң көкүрөгүнө тийиптир. Башы таза. Атка сүйдөткөн деген маалыматтар туура эмес. Өзгөндүн Алгайлынын Кемсан Ботобеков атындагы орто мектебинин директору Мирбек Абдуллаев 26 май күнү эртең менен майрамдык иш-чарага барып катышканын, азем тынч, эч бир жамандыктан чек шооратсыз өткөнүн Азаттыкка айтып берди. Саат 9-да баштайсыңар деген, 9:15-те баштагам, 11-де аяктаган. 20 жылдыктар иш-чарага катышып, эч бир маселе болбой эле чыгып кетишкен. Ыраазычылык билдирип өзүм узаткам. Алар мектептеги жолугушуудан кетип, окуя анан кечинде Каракулжада болуп атат. Ал кыз жоош, ата-энеси да эч жамандык кыла турган адамдар эмес болчу. Ал кыздын бизге дагы тууганчылыгы бар. Акебиздин кыз эле. Маркумдун узатуу тажыясы кыздын атасынын үйүндө болду. Кечээ тажыясын өткөрдүк дейт мектеп директору Мирбек Абдуллаев. Сай айылынын башчысы Акундун айтымында, маркум келиндин артында жашы жетелек 5 баласы калды. Кылмышка шектелип жаткан күйөөсү үйдө 11 туугандын эң күчүүсү болгондуктан 90го таяп калган апасы анын колунда эле. Жакшы эле жүрчү эле. Жашоо турмушу деле жакшы болчу. Келин үйүнөн деле чыкпайт эле. Мал жанын карап жакшы эле жүрчү. 5 баласы бар болчу. Чоңу 11-класс болсо керек. Айрым маалыматтарда студент деп айтылууда. Экинчиси 9-класс, калганы жаш. Аялы менен кошо барган экен. Келгенден кийин ошондой окуя болуптур деп айтышты. Мурда жөлөк пул алышчу. Шектүү делген баланы ошондо көрүп калчумун. Кийин албай калган. 11 тууган эле. 4 кыз, 6 уул эле. Андан улуу 3 акеси, дагы бир кыз, бир тууганы өтүп кеткен. Бул бала эң кичүүсү болчу. Апасы 90го чамалап калган. Менин аяшенем болчу. Өтүп кеткен улуу баласы менен классташ элем. 10 күндөй мурда үйүнө барган болчумун. Бир кыйла бошошуп калган экен. Ошол кишиге эле жаман болду, баарынан да кароосуз калды. 27 майда Ош облустук милициясы тараткан маалыматка ылайык адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. 26 майда Өзгөн милициясына Каракулжа районунун тургуну 1987 жылы туулган жаратынан улам ооруканага жетпей каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттуу алынып, Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Чогултулган материалдардын негизинде адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кылмышка чектүү катары келиндин күйөөсү 1985 жылы туулган жарын кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп жазылган маалыматта. Кылмышка шектүүнүн жакындары менен жактоочусу үн катай элек. Булак Азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар.
7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.